Assalamu alaikum. Hurmattуу Desin TV kanalının görөрmandары, sizler menen blogger Bakıt Sulayman bolmokçu. Dostlar, biraz mындай kommentariylерге öz oyumdu aytıp koyun dep çeştim. Antkeni azыр kommentariylерди мындай карап отурсам, мен көп карай бербейм, бирок мындай кээ бирлерине карап жооп берүүгө туура келип калат да. Таалайбек Шаршеев деген жигит жазыптыр. 6 saat bolup kalıptır bu komentariyдің жазылғанына. Мындай маанет экен. Ой, блогер жигит, Нарматоваң эмнеси менен күчтүү? Орозайым Нарматова жөнүндө айтат. Жаш сулууларды шайлап алып отурбагыла, оозуңарды ачып, сүрөтүн карап кыялданып, башка партияга добуш бербегиле деп айтканың өзү туура эмес. Элге кызмат кыла турган партияга добуш бергиле десең, дептир Талай Шаршеев. Эми мен буга жооп бербесем деле болот эле, бирок ушул Нарматова Орозайым жөнүндө айта кетейин. Сулуу деп айтып атыпсыңар, албетте ал татынакай кыз сулуу. Анан мындай буга добуш бербегиле, элге кызмат кыла турган деп. Эми урматтуу Талайбек Шаршеев, мен сизди албетте тааныбаймын. Сиздин ушул каналыма кирип пикир жазганыңызга албетте чоң рахмат. Бирок сиздин оюңузга мен такыр кошулбаймын. Анткени Орозайым Нарматованы мен ушул өтө активдүү, ошол жап-жаш кыз, атасы барбы жокпу билбейм, апасы да каза болуп калган экен. Ошол тырмактай болгон кыз 26 жашта. 26 жашымда мен 22 жашымда армиядан келип 26 жашымда зорго институту бүтүргөнмүн. Дене тарбия институтун 94-жыл. Ал бул кыз 26 жашында кадимкидей саясатка туура түшүнгөн, өз көз карашы бар, өз көз карашын талап кылган мындай саясатчы да. Бул кыз мурда Мекенчилдер партиясында жүргөн. Ошол эле Садыр Жапаровдун алдыңкы активдүү мүчөлөрүнөн болгон Садыр Жапаровдун партиясынын. Азыркы кезде ушул Садыр Жапаровду чыгарууну дагы деле башкы максаттарынан бири деп ойлойт. Мен өзү жеке сүйлөшкөнмүн, бул кыздан интервью да алганмын. Абдан ылайык кыз. Эми туулган деле адам 22-23 жашында эле бир кыйын болуп кетпейт. Мыйзамдарды жазып. Бирок мына азыр Адахан Кимсанбаевичтарды карап отурсаңар, ушулар жап-жаш кезинде саясатка келген. Болгону менден 2 жаш, 3 жаш чоң кишилер булар. Адахан Мадумаров. Бирок булар илгертен бери биз ушул мен студенттик кездеримден бери билем, булар саясатта келаткандыгын. Эмнеге Орозайым Нарматовага саясатка келсе болбосун? Албетте мыйзам чыгарууну билбесе үйрөтө турган адамдар бар. Буйруса ушул команда Адахан Кимсанбаевичтин партиясынын мүчөлөрү, ушул адамдар ошол жогорку кеңешке келип калса үйрөтө турган өздөрүнүн сонун устаттары бар ал жерде. Бул жерде преемственность деп коет, жанагындай чоң устаттар кийинки өзүнүн арканкы келе жаткан, артында келе жаткан муундарга үйрөтүп кетет. Мына буйруса Ишенбай Кадырбеков, ушул сыяктуу Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун өзү кандай чоң мындай юридикалык билими бар, жана дагы эмгек стажы бар, ошол шайлоо башка жактарда көп жүргөн, көптөгөн жылдар бою депутат болгон. Бул Орозайым Нарматовага абдан жакшы сабактарды берүүчү өзүнүн устаздары бар да. Ал эми муну билбейт, анан кийин сулуулугуна кыялданып деп айтканыңыз абдан бул жаш бармактай болгон кызга айтпай турган сөз да. Эми мен өзү жеке жаштарды, баардык эле башка партиядагы деле жаштарды, мисалы үчүн Тилек Токтогазиевди, мына Чыңгыз Капаров кетип калды бул жактан, бирок ошолорду иши кылып ушундай активдүү саясатка мындай баш оту менен кирип элдин тагдырын бир көңүл кош карабай ушул нерселерге абдан аракет кылган адамдарды, жаш кадрларды мен абдан сыйлаймын да. Орозайым Нарматова жөнүндө менин оюм ошол. Ал эми башка партияларга добуш бербегиле деп айтканың өзү туура эмес дейт. Эмнеге туура эмес? Мен сиздерге айтып жатам. Эгерде партия өз жолунда ушул эл үчүн кызмат кылып бара турган болсо, башка мындай партиялар акча бербей
elge çınıgı emgegi singen partiyalar var. Misal üçün uşul Bütün Kırgızstan, Mekençilder, Çoң Azat partiyası mına gele jetat. Uşular Ata Meken partiyasını aytsak bolot. Bular biröөгө акча тараткандыгын мен билбейм, чынын айтканда. Таратса таратылды деп угат эле. Мен ушундай партияларга добуш бергиле деп жатамын. Bunun içine men özüm Bütün Kırgızstan partiyasını ertең менен айттым. Менин жүрөгүм тандаган партия ушул Bütün Kırgızstan. Мен партиянын мүчөсү эмесмин. Мен жөн гана тарапташы. Ушул өткөндө айткам, мен өзүмдүн каналым аркылуу как бир мындай пиар менеджерлик сыяктуу bir kızmatты atkарып ушул партияны мен алдыга сүрөймүн колуман келишинче деп айтканмын достор. Ал эми менин көз караштарым ушул партиялар жөнүндө. Ал эми кимдин адилет мындай кандай адилет жол менен эмес, алдамчылык, сатып алуу жолу менен барган партияларга добуш бербегиле деп жатам. Ким өзүнө ишенбеген, элдин көзүн боёп алдайм деген партиялар акча берет. Өзүнө ишенгендер бербейт. Кандайдыр бир башка мошенничество, көз боемочулук жол менен алдап элдерди. Алар кийин деле жыргатып жакшы жактарга апарбайт. Ошондой партиялар административдик күчтү пайдаланат. Мына мугалимдерди зордуктап биздин партияга үн бересиңер деп кыйнап жаткандыктарын, башка жактарын аттарын айтпай эле коеюн, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Үн бербей, добушуңарды бербегиле деп айтканың тур эмес. Добушуңарды бербегиле. Ким акча тараткан партиялардын бардыгы булар арам партиялар, чын эле айтканда. Мындай арам адал деген бизде түшүнүк бар го, ошол арам партиялар акча берет. Ошол арам партиялардын арам акчасын алган силер ошондой арам адамсыңар силер. Жөнөкөй адамдар мынтип айтпайт. Мына бергиле добушуңарды Bütün Kırgızстанга, Çoң Azatка, Mekençilderге, Ата Мекенге бергиле. Ал эми калган акча тараткан бай көпөстөрдүн партиясы эми капа болбосун. Ким акча тараткандар булар арамдар. Аны алган адам дагы арам, муну тараткандар дагы арам. Ушул мен бир максат коюп жүрчү элем, Раматылык Чубак ажы тирүү болгондо мен ушул уламалар кеңеши аркылуу ошол биздин диний башкармачылык аркылуу бир фатва чыгарттырып, атайын айттырып, bir адамдар аркылуу мен ошол Чубак ажыны тааныбайт элем, бирок эптеп чыгып айтат элем, ушул фатва чыгарып бериңиздер, мыйзам чыгарып бериңиздер, ушул арам деген деп. Чубак ажы Жалил уулу айтып кеткен өзү ушул арам деп, Чубак ажы Жалилов. Бирок ошол нерсе көпчүлүккө жетпей, кыргыздардын баягы кош көңүл ушундай арамга кызыккан адамдар көбөйүп кетти да. Ушул билесиңер ушул Чубак ажынын айтып кеткендигин, бирок силер билгиңер келбейт, уккан сөздөрүңөрдү кабыл алгыңар келбейт. Чубак ажы айткан арам бул нерсе депчи. Атайын бир ушул мыйзам тарабында фатва чыгарып, 2 күндүн биринде ушул диний өкүлдөр тарабынан арам, муну албагыла деп бир аң сезимиңерге айтырып туруш керек болуп атат да. Бирок биз мындай блогерлер ушунчалык канчалык айткан менен силер түшүнбөдүңөр. Айрыкча чоң мен менен тең, менден чоң адамдар, ушул улуу муундун адамдары саткын экенбиз. Биз сатылдык. Ошондой акчаларын алып, арам нерселердин. Ал эми жаштар эч кандай сатылган жок. Анан дагы ушул Орозо айым Нарматова жөнүндө айтып жатасыңар, билимсиз деп. Бул кыз ушул Россияда жүрүп жогорку билимдүү мигранттардын көйгөйүн, өзү мигрант болгондуктан абдан жакшы билет. Өзү жаш болгонуна карабай ишкердик менен алектенген дей койчу, мындай эң бир керектүү сапаттары бар адамында. Мен мисал үчүн бир аны сүрөп деле бир башка кылып, бир кошоматтанып же болбосо бир мындай кылайын деген оюм жок. Мен чындыкты айтып жатам достор. Мага Орозо айымдын ысыгынын, суугунун жана башкасынын кереги жок. Мен жөн гана ушул Орозо айым сыяктуу жаштардын парламентте болушун абдан каалаймын. Ошол достор, менин бүгүнкү сиздерге бул Орозо айым жөнүндө айта тургандыктарым. Анан дагы бир кандай десем, мындай жарыя реклама иретинде айтып коеюн. Бир профессор Жумабай деген киши мага чыккан экен. Ал дагы ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тарапташы экен, аябай. Анан биз жөнөкөй бир иштер тууралуу сүйлөшүп калдык. Анан менин каналымда мындай бир пайдалуу нерсени да айта кетейин сиздерге достор. Көп эле жаштар мына медик болобуз дешип, ушул химия жагынан билбей кыйналып, репетиторлорду жалдап жүрүшөт. Менин каналымда дагы бар, ушул профессор Жумабай дегенге кирсеңер. Профессор Жумабай деген профессор агай экен.
Atı Cumabay eken. Oşol kişi menen dagı azыр ele tanışıp anan özünün kanalında ayabay büt kimya boyunca kantip tengdemelerdi çıgarуу, işi kılıp bayağı medisinalыk okujalarga girem, vuzlarga girem degen jaşlar üçün ayabay paydalуу eкен da. Men uşunu reklama katары sizlerge aytıp koyun dedim. Bugün uşul professor agay менен сүйлөшүp ой bölüştük ele. Buyursa telefon arkылуу dagı сүйлөшүp Kırgızстанга барып калсам мен жеке бул киши аябай Ишенал Арабаев атындагы жогорку ошол окуу жай университетте иштейт экен азыр. Tanışıp al жөнүндө сөз сиздерге чыгарып берем достор. Ошол biraz саясат, biraz жашоо жөнүндө сүйлөшүп кеттик. Анда эмесе саламатта туруңуздар, дайыма мени менен болуңуздар. Сиздердин блогериңиздер Бакыт Сулайман.